Арбагыла, мен Нарымбек Өскөнәлиев. Сөздүк жат жазуу жана каталар үстүндө иштөө. Максат жазуу эрежелеринин негизинде орфографиялык жактан сөздөрдү туура жазууга үйрөнүү. Муну ишке ашырууда сабаттуулукка жетишүүдө 3 этапты басып өтөбүз. Биринчи, берилген сөздөрдү тууралап көчүрүп жазуу. Экинчи, ал сөздөрдү туура жазуу эрежелери менен таанышуу. Кайсы сөздөн ката кетирип жатканына көзү жетүү. Сөздөрдүн жазылышынын туура берилиши менен тууралап жазып, каталарынан арылуу. Акыл эстүүлүктүн алтын эрежеси. Биринчи этапты басып өтмөйүн, сөздөрдү жазмайын. Экинчи этапка өтпө. Экинчи, берилген эрежелердин негизинде кетирилген каталарды тууралоо. Үчүнчү, андан кийин гана үчүнчү этапка өтүп, туура жазылышты карап, каталардан толук арылуу. Калем сабаңарды алып, дептериңерди даярдап, даяр болгула. Даярсыңарбы? Даяр болсоңор, анда баштадык. Тууралап жазабыз. Тез тууралап жазабыз. Жазып болдуңарбы?
Demek жазып бүтмөйүн, кийинки этапка өтө албайбыз. Бүтсөңөр, анда кийинки этапка өтүп атабыз. O, U, Ö, Ü мүчөсүнөн кийин Ч мүчөсү уланып жасалган ат ооз сөздөр уңгудагы үндүүгө карата өзгөрүп, тергөөчү, ширетүүчү, бургулоочу түрүндө жазылат. Адат өткөн чактын чу мүчөсү уланган эч сөздөр бакчу, иштечү түрүндө гана жазылат. Этис сөздөрдүн ычу, учу, үчү формасында жазылышына жол берилбейт. Барычумун эмес, барчумун, келүүчүмүн эмес, келчүмүн жана башка. Үндүү тугуш менен аяктаган эч сөзгө атооштуктун ар-ыр мүчөсү жалганса, бул мүчө уланган муундагы үндүүнүн созулуп айтылыш формасына жазууда жол берилет. Иште ар мүчөсү уланганда иштээр созулма, башта ар мүчөсү уланганда баштаар созулма, ойло ар мүчөсү уланганда ойлоор созулма, кара ар мүчөсү уланганда караар созулма жана башка. I, I үндүүлөрү менен аяктаган сөздөргө ар-ыр мүчөлөрү жалганса, соңку муундагы үндүү созулуңку айтылат. Бирок жазууда буга жол берилбейт. Ири, ир, ирир. Созулмага жол берилген жок. Чири, ир кошулду. Чирир деп айтылды, бирок созулмага жол берилген жок. Байы, ыр мүчөсү кошулду. Байыр созулуңку айтылганы менен бир эле менен жазып атабыз. Жиби, ир кошулганда дагы жибир деп бир эле и менен жазып атабыз. Ысы, ыр мүчөсү уланганда ысыр деп айтылганы менен бир эле ы менен ысыр деп жазып атабыз. Ээрчи, ир мүчөсү уланды, созулуңку айтылганы менен ээрчир деп бир эле и менен жаздык. Үнсүз менен аяктаган этишке ар мүчөсү жалганса, соңку муундагы үндүү созулуңку айтылат. Бирок буга жазууда жол берилбейт. Бар кошу ар, демек барар созулма эмес, демек үнсүз менен эр менен аяктап атат. Барар айтылганда созулуңку айтыла берет, барар. Бирок бир эле а менен жазабыз. Ошондой эле кел ар мүчөсү уланды, келер. Сат ар мүчөсү уланганда сатар, бир эле а менен. Жүр ар мүчөсү уланганда жүрөр, бир эле ö менен жазылды. Жана башка. Аягы м, п тыбыштары менен бүткөн эч сөздөргө чакчыл ып мүчөсү жалганганда, уңгу да, мүчө да тыбыштык жактан өзгөрүп, созулуп айтылгандыктан, андай сөздөр угулушу боюнча жазылат. М дегенге чакчылдын ып мүчөсү уланганда м ип эмес, эм. Сеп чакчылдын ып мүчөсү уланганда себип эмес, сеп. Өп ып чакчыл мүчөсү уланганда өбүп эмес, өп. Чап ып чакчылдын мүчөсү уланганда чабып эмес, чаап жана башка. Татаал этиштин ар бир түгөйү айрым жазылат. Чуркап кел, жүгүрүп чык, отура тур, уктап ал, күтө тур, сүйлөп жатты, айттырып и, кете бер, алып барып кел, таап кел, алып барып бере кой, сурап чыга кал, жыгылып кете жаздап барып токтоду, келе жатат жана башка. Эскертүү. Жат деген жардамчы этиш кыскарып ат болуп айтылса, негизги этишке уланып, угулушунча бирге жазылат. Баратат,
келатат. Жана башка. Төмөнкү татаал этиштердин толук түрүнө да, кыскартылган түрүнө да жазууда жол берилет. Алып бар, алып бар. Экөөнө тең жол берилип атат. Алып кел бөлөк жазылып атат. Ап кел дегенге дагы жол берилип атат. Алып бер, ошондой эле алып бер. Түшүнүктүү болдуго дейм. Эми ушунун негизинде, ушул түшүнүүңөрдүн негизинде жазганыңарды бир сыйра карагыла. Кайсы жерден ката кетирипсиңер? Демек, ынанып каталарыңарды оңдоого жетишип атасыңар. Убакыт берип атам. Демек, биз кийинки этапка өтпөйбүз. Азыркы эреженин негизинде толук ынанмайын. Каталарыбызга кетирген каталарга көзүбүз жетмейин. Аны оңдомоюн. Так, кетирилген каталарды тууралаган болсок, ага көзүбүз жеткен болсо, мындан кийин ката кетирбейбиз деген негизде болуп атсак, анда кийинки этапка өтөлү дагы туурасы менен таанышып, толук кат сабастыгыбызды жоюп, экинчи ката кетирбегидей бололу. Салыштырып атабыз. Демек, туура жазылышы. Тууралап алдыңар го дейм. Мындан кийин мындай сөздөрдөн ката кетирилбейт деген ишеним менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Сак саламатта болуңуздар.